бул жерде зомбулук темасына келгенде аял заты дагы мен ушул жакында эле бир устаз аман сабак алып атканда айтты да, аял заты дагы өзү дагы төшөлүп кете бербеш керек депчи. Мисалы килем катары мынтип төшөлүп кете бербеш керек депчи. Ошо пайгамбарыбыздын бир сөзүн айткан, азыр эсимде толук эмес, бирок маанисин айтканга аракет кылайын дейт. Мен силерди сүйүү үчүн, мен силерди ушул ар бириңерди сүйүп жаратканмын, бирок силер өзүңөргө болгон бааңарды билбейсиңер деген кээде таарыныч болот аял затына депчи. Аял затынын дагы өзүнүн баалуулугун билбегендигинен мисалы кээде жок деген сөздү билбей калат да. Жок деген сөздү билбей калабызбы, мисалы ооба мен муну кыла берем, мен тигинте берем, мен мынте берем деген сайын, сен төшөлүп ылдый болгон сайын эркек киши буга боло берет экен. Бир түртүп койсо, муну эки түртүп койсо деле болот экен деген сыяктуу да, мисалы.